Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радио Нобо толкунда күндүн темасы микрофондо Сагынбек Абдыкалыков, ал эми режиссерлук пультта Айда Исмаилова. Бүгүн багбанчылыктын жаңы ыкмасын колдонуу жана мөмө жемиштерге кышкы камкордук тууралуу сөз болот. Студиябыз меймандары Алма Кежи коомдук бирикмесинин төрагасы Шарше Жапаров жана Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын адиси аспирант Тилекан Имиралиева. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде ушу багбанчылык боюнча сиздердин сурооңуздар болсо 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эскерте кетчү нерсе, мына студиябыздын эки мейманынан башка дагы ушу кара өрүктүн жаңы сортун чыгаруу боюнча алектенип жаткан илимий кызматкерлердин бири Нурлан Албанов биз менен түз байланышта болмокчу. Эми Шарше мырза, мына алманы кышында кыйыштыруу ыкмасын колдонуп жаткан экенсиздер. Муну качантан бери пайдаланып жатасыздар, натыйжасы кандай болуп атат? Эми бул мындай да. Алма негизи саламатсыңарбы кутмандуу күнүңүздөр менен угуучу радио окуучулар. Бул алма деген нерсе бул эки нерседен турат да. Биринчи нерсеси тамыры, анын үстүндөгү кыйыштырыла турган нерсеси. Кыйыы асты, кыйыы үстү. Кыйыы асты, кыйыы үстү. Ошо менен алма өсөт да. Асты кандай болсо, ошол алманын кийинки тагдыры ошондой болот. Астын аты жок семечканын тамырчасын алса, ошондой аты жок семечкенин кайсы тукумдан билинбей калган алма болот. Атайын мисалы деген бизде мындай сравнение кылып көрсөк болот да. Асыл жылкы ат чапканга биз издештиребиз, канун издештирип, паспортун караштырып, же болбосо уйду, саан уй, же болбосо эттүү уй депчи. Бул алма да ошондой. Алма да ошондой. Ошонун тамырчасы мисалы деген бул деген кодо, орто кодо, анан баягы высокорослый чоң алмалар болот. Үчөө тең үчкө бөлүнө турган нерсе. Бул дагы жанакы сортко кирип, высшая репродукция, первая репродукция, вторая репродукция деп бул дагы ушундай бөлүнөт алманыкы. Анан кийин биз деген Голландиядан ушу ылдыйкы кыйыштыра турган тамырчасын алып келип, высший сортун научно-исследовательский институтунан алып келип, бизде кодо, анан орто кодо тамырчалар бар. Ошонун үстүнө ошону өстүрүп, жайы менен өстүрүп чыгабыз. Күзүндө мына азыркы учурда биз азыр казып алып атабыз мунучу. Казып, холодильникке салып коюп, анан кышкы кыйыштыруу болот да. Үстүн уже каалаган сортту алып, кээ бирлер айтат, мен муну жактырам, тигини жактырам, пожалуйста, каалаган сортту алып кыйыштыра берсе болот. Шарше мырза, мына алманы биз көпчүлүк учурда жазында баягы амал жүрө баштаган убакта деп коет го кыргыздар. Алманын боюна суу жүгүрө баштаган убакта, экинчиси болсо августта кыйыштырып жүрөбүз да. Кышында кыйыштырат десе бул мындай бир бизге мындай тиги күн ачык кезде чагылган чартылдагандай эле болуп атат да. Ошондуктан ушуну бир кененирээк түшүндүрүп койсоңуз. Бул албетте башка мамлекетте күчтүү эле өнүккөн, бирок бизге бир жаңылыктардын бири болуп эсептелет. Эми бул вегетационный период деп коет. Мисалы жаздан баштап баягы сокодвижение башталгандан баштап күзгө чейин. Биз ушул күздүн сокодвижениясын азыркы моментте, мына уже декабрдын бүгүн 13 болуп калды. Мына азыркы сокодвижение токтоп барат, уже токтоп калган кезинде биз азыр ошол тамырчаларды казып алып алабыз. Атайын. Казып алып туруп, анан кийин холодильникке хранение коебуз да. Бул токтоп уктап турган кезинде. Бул мындай да, баягы адам баласын операция кылып атканда наркоз куюп койгондой да. Бул уктап турган кезинде биз ошону казып алып, холодильникке сактап, ойготпой. Потому что бул как муздак кезинде. Жылуу жерге келсе кайра ойгонуп баштайт. Анан ошон үчүн муздак жерге коюп, анан кышы менен муну кыйыштырып, атайын көп ыкмалары бар, 5-6 ыкмалары бар. Анын баарын илдеттеп жасабаса, бул болбойт да. Анан ошону жасап туруп, анан биз сактап коебуз. Жазында сокодвижение башталганда биз аны алып туруп, анан кийин уже эгип баштайбыз да. Эми натыйжа кандай болуп атат? Мисалы үчүн 100 тамырды кыйыштырсаңыздар, ошонун канчасы өнүп кетип атат? Мунун бир жери абдан жакшы, сиздин сурооңуз абдан туура жер болуп атат. Бул мындай да, тамырчаны биз кыйыштырып койдук. Кыйыштырып жазында эгип
тигип койдук. Анан кийин өсүп баратканда мисалы ар бир мындай 100% негизи болбойт булчу. Ошонун арасындагы өспөй калгандар болуп калат да, эми 10-15% обязательно ушундай болот. Эми мунун ичинде мындай да, 10-15%-ын ичинде кышкы кыйыштыруунун бир жери жакшы. Бул көбүнчөсү үстү алынбай калат. Асты алынып кете берет. Анда бул июль август айы келгенде үстүңкүсүн кырчып салып туруп эле эме менен почка менен прививка кылып койсо болот. Ушундай да. Дагы бир маселе бул жерден. Ошо кандайдыр деңгээлде баягы мөөнөттү кыскартууга болобу? Бул эми мындай да, жазында биз ошол тамырчанын үстүнө кыйыштырып, анан кийин кышы менен кара кийинки жылы бул жаңыдан өсүп баштайт да. А биз деген бир жылды экономдоп атпайбызбы? Ооба. Кышкысын алып туруп эле эметип атабыз, тигип коюп атабыз. Ошо бир жылды биз экономдоп калып атабыз да, ушундай болот. Демек үнөмбү, Үнөмдүү. Тилекан айым. Мына буюрса кыш да келди. Жакында жаңы жыл. Жакында баягы жер тоңо баштайт. Эми мына ушу мөмө жемиштерге кандай камкордук керек? Адис катарында мына ушуну бир баяндап берсеңиз. Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Эми азыркы убакта бактар баары уйкуга келди, кыш келди дегендей. Бактарды кыштан аман эсен чыгышы үчүн азыр кам көрбөш керек. Август айынан баштап эле кам көрүүнү башташ керек. Август айында калий, фосфор жерсемдиктерин берип коюш керек. Августтун 20-августтан кийин. Себеби калий ушул бактардын кышка чыдамдуулугун жогорулатат. Фосфор болсо тамырын кышка чыдамдуулугун жогорулатат. Андан кийин августта баягы жерсемдиктерди бергенден кийин түшүм жыйноо убактысы келет. Сентябрдын аягы, октябрь. Ошо түшүм жыйноо дагы ошо бактардын кыштан чыгуусуна кандайдыр бир өзүнүн чоң таасирин тийгизет. Себеби баягы мөмө жемиштер өзүнүн биологиялык бышып жетилүүсүнө жетет. Баягы бул алманын, мисалы алманы ала турган болсок, биологиялык бышып жетилүүсү алманы же даамдап көргөндө өңүтүсүнө келип, даамга келип, кесип көргөндө ичиндеги уругу баягы күрөң түскө келген болсо, бул биологиялык бышып жетилүүсү. Ушундай мезгилде терип койсо, бул мөмө жемиш кышка сакталуусу да жакшы болот. Биринчиден. Экинчиден, ошол бак түшүмдү жыйнагандан кийин андан ары кышка өзүнүн даярдыгын баштайт. Биз канчалык түшүмдү кеч жыйнасак, түшүм ошондой даамга киргендей сезилет бизге. Себеби бышып жетилет. Бирок бышып жетилгени менен ал мөмө жемиш жакшы сакталбайт. Андан бак дагы түшүм кеч жыйналса, түшүм жыйналгандан кийин даярданса, анда даярдыгы жок кышка кирет. Эс ала албай калат. Кышка даярдыгы жок. Биз баягы отун суу даярдабай кышка киргендей эле кирип кетет. Ошондуктан мунун кышка баягы кыштан сууктан чыгуусу төмөндөйт. Тилекан айым, ушул жерден жалбырагы жөнүндө дагы бир кененирээк айтып кетсек да, көпчүлүгү мына ушуга маани бербей келет. Айрым багбандар ушунун түбүндөгү жалбырагын тазалап коюп атышат. Бактардагы бир жалбырак калса, ошону барып бүзөт. Мунун себеби эмнеде? Эми бул жерде эки тараптуу караш керек да. Эгерде жай ичинде сезондо бак ууруган болсо, анда баягы бактар жалбырагын таштап өзүнөн таштай баштаганда темирдин купоросун чачыш керек. Баягы ууруларын жок кылыш үчүн бүт баягы жалбырагы жок турган бакка. Анан түйүнө да себиш керек. Анан түйүндөгү ал жалбырактардын баарын жыйнап алып салыш керек. Эгерде бак оорубаган кадимки жакшы состоянияда болсо, анда ал бактардын жалбырактарды түйүнө калтырып койсо болот. Ал азык зат бул. Эми ушу жалбырактар түшпөй туруп кышка кирип кеткенде, бул баягы кеч күзгө чейин суугарып, бакка азот жерсемдиктерин кеч берип коюу менен ал кышка даярданбай өсүүсүн улантып аткан мезгилде суук түшүп калса, бак жалбырагын таштабай ошо кургаган бойдо кармап туруп калат. Ошон үчүн кээде баягы жаш питомниктерде айрыкча баягы кеч күзгө чейин, айрыкча баягы октябрь айларында өсө баштайт да бул көчөт, жаш көчөттөрчү. Анан ошон үчүн көчөттөр дайым жалбырагын таштабай кышка кирет. Аны атайын баягы жалбыракты түшүрүүчү да азык заттарды сээп түшүрүп салган бул көчөт үчүн аябай жакшы. Ошол эгерде жалбырак калып калса, ошондо курт кумурскалар уялашы мүмкүнбү? Ооба, уялайт. Жерде калгандарында да уялайбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Демек баягы тазалап коюунун аты жалбырак экен да. Ооба. Уялабаш үчүн. Бул ооба,
Урматтуу радио көрмандар, бүгүн багбанчылыктын жаңы ыкмасын колдонуу жана мөмө жемиштерге кышкы камкордук тууралуу сөз болуп жатат. Студиябыз меймандары Алма Экеji коомдук бирикмесинин төрагасы Шаршо Жапаров жана Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын адиси Тилекан Имиралиева. Мындан тышкары карыуруттун жаңы сортун чыгаруу боюнча алектенип жаткан илимий кызматкерлердин бири Нурлан Албанов биз менен түз байланышта болмокчу. Урматтуу радио көрмандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин сурооңуздар болсо, 39-24-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Шарше мырза, мына бүгүнкү күндө биздин багбандар ургаалдуу багбанчылыкка өтүүгө аракеттенип атышат. Бул натыйжалуу экен, түшүмдүү экен, кирешелүү экен, бирок албетте ошого жараша түйшүгү көп. Эми ошол ургаалдуу багбанчылыктын сорттору керек. Ошонун кандай сортторун сиз сунуштайсыз? Мындай да. Биринчи ар бир радио угуучулар өзүнө мындай эме кылыш керек да, бир нерсени түйүп алыш керек. Менисинчи, бул кийинки оокатын кандай кылып жасайм деген. Кээ бирлер жайкы сорт, кээ бирлер кышкы сорт деп азыр ушундайга барат да. Мен азыр өзүмдүн питомнигимде мындай да, биз жер жүзүндө бүтүн баарын издештирип, караштырып, эң мындай мыкты, жер жүзүндөгү мыкты клубный сорт деп коет. Мына ошол клубный сорттон аракет кылып, бүтүн бул кол буттардын баарын коюп, ошол жерге аракет кылып атып, алып келип алдык биз. Ошол сорттордун бири Red Jono Prince деген. Мен Кызыл Мырза деген ат коюп алдым, кыргызчасын Кызыл Мырза. Эмчүн дегенде, алма негизи жер жүзү боюнча тараган бул Средний Азиядан тарап турат. Потому что булар жер жүзүндөгү Европада бүтүн баары айтат, Средний Азиядан тараган деп. Значит, Средний Азиядан тараса, любой алма бияктан Средний Азияда өсө берет. Бизде Орто Азияда. Ошол Red Jono Prince'тин бир жакшы жери мындай да. Биз августтун аягында, сентябрдын башында үзүп алабыз. Холодильникке салып коебуз. Ошол кийинки жылга чейин жакшы сакталса, кийинки жылга чейин сактала берет. Биздин мисалы деген сата турган алма болгондо, ошону деген биз мындай кылабыз. Холодильниктен алып чыгып, навестин астына, жылуу жерге бир жума коюп, Кургатып, жок, бул жылуу жерге койгондо бул быш баштайт өзү. Жетилүү процесси. Тилекан айткандай жетилүү процесси келет. Анан кийин бир жума 10 күнүн ичинде бул анан кийин бул өзүнө келет. Анан кийин биз ошондон кийин сорттоп туруп, баягы өзүнүн калыбына, жанагы эме сатуучулардын ыкмалына келтирип туруп, анан кийин беребиз. Ушундай болот да. Азыр биздин радио көрмөбүз бар, угуп атабыз де. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Быйыл бул көл тараптагы алмалардын баары жайында эле жалбырактары бүрүшүп, мындай бир жет түшкөн жери жок, бирок бүрүшүп эле бозоруп, мындай бир боз серебристый цвет болуп турду да. Анан эле катуу шамал, бир катуу суук болду да, анан бүт жалбырактардын баары түшүп калды. Анан азыр бизде деген жанагы Рашида деген алмалардын вообще кышка жетпейт экен, начар экен, негизи көпкө чейин сакталбайт экен. Ошол Рашидалардын ордуна азыр кайсы алманы тиксек болот? Бул экинчи суроом. Анан үчүнчү суроом, жана превосходный деген алмаларды көп койуп атпайбы ноябрга чейин бир тоң алыш керек деп. А сиздердин айтканыңыздар боюнча эрте алса, эрте жетилип алма дагы эс алыш керек экен. Превосходныйды качан терсе болот? Рахмат. Азыр биз сиздин сурооңуздун үчөөнө тең жооп беребиз. Тилекан айым, биринчиси жанагы алманын илдети. Бул эмне, жанагы бактериялык күйүкпү же башкабы? Ооба, азыр бул Рашида деп айтканга караганда, радио угуучу Ысык көлдөн суроо берип атат окшойт. Ысык көл областынан. Ысык көл областында быйылкы жылы алмурттар эмес, алмалар да бактериалдык күйүк оорусу менен ооруй баштады. Себеби быйылкы жылы ошол бактериалдык күйүк оорусун чакырган бактериянын өсүп көбөйүшүнө жакшы ыңгайлуу шарт болду. Ал үчүн нымдуу аба болуш керек. Анан жылуу температура болуш керек. Биз көп жерлерде семинарларды өткөрүп, көп жерлерде бактарды көрүп келдик. Бүтүндөй бул апорт, Рашида бул апорт. Ботаникалык бакта чыгарылган сорт. Ата энеси да неме апорт.
бул апорт болгондон кийин кышка жакшы сакталбайт, күзгү сорт. Эми көлдө неме аба ырайы жакшы болгондуктан эле баягы январь айына чейин сакташып неметип атат. Эми эгер могу Шаршебайга айткандай холодильникте болсо сактаса болот. Обычный шарттарда рашида узакка сакталбайт. Бул күзгү сорт. Эми рашиданын ордуна башка азыркы сорттор, эми Кыргызстанда кенен жайылган Golden Delicious, Превосходтун Кызыл дагы мырза деп коюңуз дагы. Превосходтун дагы түрү көп, анын ичиненчи. Превосходтун ичинен баягы көлдө кеңири таралган Delicious. Бул Delicious. Golden Delicious деп жүрөт, э? Жок, Golden Delicious бул сары превосход деп коебуз. Delicious өзү бул полоска болгон эле баягы превосход алма. Бул да жакшы сакталбайт. Бул дүйнөлүк рынокто уже четке чыгарыла баштаган, азая баштады аны өндүрүү. Ушул превосходдордун ичинен Red Delicious деген бар, кызыл превосход, анан Star Crimson, Red Chip деп кетет. Ушул сортторду жайыла баштады да. Азыркы баягы интенсивдүү саттарда дагы ошол Red Delicious бар, Star Crimson бар, Red Chip бар, ушул сорттор келет. Эми андан тышкары башка дагы кенен сорттор, жаңы сорттор көбөйгөн азыр. Шарши мырза айткандай, Азыр Шаршенин өзүнөн да сөз беребиз. Ошол айтып кеткен сорт дагы кенен таралып баратат. Алар жакшы сакталат. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, угуп атабызбы? Алло. Угуп атабызбы? Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен мындай кайрылайын дедим эле. Бул биздин Ак Талаа району. Эгер эчтеке учпайт, айдабайт, Биздин байланыш үзүлүп калды. Биздин дагы бир радио угарманыбыз бар, угуп атабызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен мындай суроо берейин дедим эле. Күзүндө алмалар түшкөндөн кийин кандай кылып сактаса болот? Мисалы Кочкор жакта кандай сактарды билбей эле алмаларыбыздын баарын чиртебиз. Погребке салсак да болбойт, эшикке коюп жапсак да болбойт. Эмне кылып ошол жолун айтып койгулачы. Рахмат. Азыр сиздин сурооңузга жооп беребиз. Шарше мырза, мына биздин радио угарманыбыз мурунку радио угарманыбыз суроо берди. Жанагы ургаалдуу деп эсептелген кайсы алманы сунуштайсыздар депчи. Өзүңүз айттыңыз 3 түрү бар деп, ошонун кайсысын сунуштайсыз? Сакталса, оорубаса, көп түшүнбөрсө. Бул эми көбүнчө бизге ылайыктуу, кыргыз элине ылайыктуу, кийинки сатканга ылайыктуу, жегенге, сактаганга да жакшы нерсе бул превосходный сорттору. Бул превосходный сортторго мына азыркы мырзайым айтып кеткендей, бул Star Crimson, Golden Delicious, Red Chief, Red John Prince ушунун баары кире берет. Бул баары кирет. Муну эң туура, бул деген биринчи алмадан өсүп турганда, муну алманын үстүндөн бышыр үйбөй, аны толук бышырбай, аны эртерээк үзүп коюш керек. Бул толук кандуу, мындай уже весин алгандан кийин эле үзүп коюп койсо, бул өзүнчө, мисалы деген бул жанакы биздеги помидордой эле да, көк боюнча үзүп сактап коюп коет. Анан кийин кайра күнгө чыгарып койсо, кайра бышып калат. Бул алма деле ошол сыяктуу. Демек процесс улана берет. Бул түрүү нерсе да бул деген. Демек, биздин радио угарманыбыздын суроосуна жооп бере турган болсок, толук бышырбай эртерээк үзүп койсо болот экен, э? Анан сактаган жерин айтып атат да. Эми сактаган жерди мен мындай кылам, мен көбүнчө холодильниктен сактайм. Эртерээк үзүп коюп, эртерээк үзүп койсоң тоже болбой калат. Мунун маалын билиш керек да. Ар кайсы жерде ар кандай. Мисалы ошол эле көлдүн ичинде, мисалы аркы түп район жак, же болбосо берки балыкчы жактын эки жеринде эки ар кандай күн тийип турат. Ар жак кечирээк бышат, бир жак эртерээк бышат. Балыкчы жак эртерээк бышат деген сөз да. Ошон үчүн бир нече күн ал деле. Мисалы деген бир күн, бир жума, 10 күн ошондой караштырып туруп эртерээк үзүп коюш керек. Анан сактаганда көбүнчөсүн бул нымдуулукту сакташ керек. Анан үзүп атканда муну кичинекей бул лампочка сынып кетчү лампочка деп болду эле коркуп, муну ушунчалык аярма менен үзүп алыш керек. Муну картошкада эле төгүп салса бүттө, бул алманын баары өлөт мындачы. Ошондой да нерсе. Азыр биздин дагы радио угарманыбыздар угуп атабызбы? Алло. Угуп атабызбы? Саламатсыздар. Саламатчылык. Ушу кыйып турганды ошо алманын сүрөтү менен эме китеп кылып чыксаңыздар болот да. Анан да Ак Талаа районуна кандай сорттогу алманы айдаса болот, жаңак сепсе болобу, алмурут сепсе болобу, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, анан ушуларды китеп кылып сүрөтү менен чыгарсаңар жакшы болот эле да элге.
Телефон айым. Мына сиздерге жумушта Мен как раз өзүм менен кошо китепти ала келгем. Бул Агахан фондунун демилгеси менен ошол дыйкандарга атайын усулду колдонмо, мөмө жемиш питомнигин уюштуруу, питомникти уюштуруу, кулон подвойлорду кантип өстүрүш керек, кантип көбөйтүш керек, кантип көчөттү өстүрүш керек, кантип оорулар менен баягы күрөшүш керек. Ушул китепти биз быйыл 2018-жылы чыгардык. Ал китепти ошол эгерде болсо азыр көрсөтүп койсоңуз сонун эле болот эле. Ооба, азыр менин сумкамда. Азыр Шаршы мырзага сөз бергенден кийин сиз көрсөтүп коесуз, Ооба. Ал китепти чыгардык. Эми Агахан фонду жерлерде, нарында, тоолуу аймактарда баягы өзүнүн жумушун өткөргөн жерде бекер таратып фермерлерге берип атат. Анан азыр бул Акталага кандай сортторду өстүрсөк болот? Актала районуна суукка чыдамдуу сортторду. Эми сорт эле суукка чыдамдуу эмес, ал көчөттүн тамырынын астында суукка чыдамдуу тамыр болуш керек. Ошондой көчөттөрдү тийиш керек. Суукка чыдамдуу алмурттардан 6 айдан келген, биз ботаникалык садта дайыма эле келгенде мен айтып жүрөм, бизде баягы коллекциялар сакталат деп. Ошо 6 айдан келген сорттор бар. Внучка деген сорттор бар. Ошол сорттордон, алмурттардан ошону тиксе болот. Ал эми алмалардан болсо биз Нарындагы филиалда 14 сортты өстүрүп атабыз. Бул ботаникалык садтын өзүнүн чыгарган Осенний Гореев деген сорт, анан Асыл деген сортту ошол жака биз Тяншанская деген сорт бар, 3 сортту бул Кыргызстанда чыгарылган, калгандары ошол 6 айдан алып келинген сорттор, 14 сорт, ошолорду өстүрсө болот. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, угуп атабыз да. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жана холодильникте отасыздар, эмне эт салган холодильникпи же кандай холодильник? Же ошондой эме сактачу чоң жайды айтып атасыздарбы? Шаршы мырза, сиз жооп бериңиз. Ооба, жанакы эт салган холодильник деле ошондон көлөмү чоңураак керек да. Чоңураак керек. Анан кийин бул мындай да. Холодильниктин бир жери жакшы, алмага жыт бербейт. Кээде подвалда мындай болуп калат, подвалга кээде картошка, пияз, ар кайсы нерселерди кошуп коебуз. Морковкаларды кошуп коебуз. Анан кийин ошондо сабиздерди. Ошондо мындай болуп калат да, кичине жыт берип калат. Анан дагы мындай холодильниктин ичин эмне менен обработка кылган. Мисалы деген самандан жасаса, саман менен шыбалса ичичи, кийин ошол самандын мындай ачыган жыты дагы чыгат. Баары бир кандайда бир берет да. Улай аралашкандан кийин чыгат да. Анан ошон үчүн бул алма дагы ошол даамын кичине мындай бузуп коет. Анан кийин жеп атканда бул аз болсо дагы баары бир алманын даамы кандайда бир башкача болуп турат да. Ошон үчүн муну деген жанакы эт салган чоң холодильниктер болсо деле жарайт. Муну деген 2-4 градус жылуулук, муздак эмес, жылуулукка коюп, анан азыр деген жакшы чыгып атат. Ошонун влажности деп коет, нымдуулугу. Нымдуулугу 85% болуп кетип турса, ар дайым алма кургабайт. Шаршы мырза, мына бизде Кыргыз агро био борбору бар. Алардын адистери айтып атышат, эгерде ошо жанагы жер түлөөгө сактаганда триходермин деген алардын биологиялык препараты бар экен. Эгерде ошондон порошок түрүндө болобу, же суу түрүндө чачып койсо, бул баягы чирикти өнүктүрбөйт дейт да, жеп салат дейт. Тилекан айым, ошого кошумча бир сөз айта аласызбы? Ооба, себеби дегенде алмада парша оорусу көп болот. Эгер алманы үзүп аткан мезгилде мөмөдө парша оорусу болсо, ал терип койгондон кийин дагы подвалда нымдуу болот да, подвалдын ичи. Ал жерде өөрчүп, баягы сактоодо туруп да таза башында теригенде таза алмалар дагы оору, кара тактар пайда болуп калат. Ошондуктан бул триходерминди колдонгон бул туура деп ойлойм. Эми аны Шаршы мырза канчалык өлчөмдө кандай пайдаланса болот? Эми бул мындай да, бул сасмо сыяктаган нерсе да. Бизде эле бар эки адам баласы кээ бирөөлөр качат да, бул алмаларды дарыласа, силер дарыладыңар, бул алманы жеген болбойт деп. Дарыладың, ушундан качат да, химия колдондуңарбы, колдонгон жоксуңар дейт. А биз өзүбүз күндө химия, самун менен, шампунь менен колдонгонубуз менен ишибиз жок. Бул алма дагы ошондой да. Мисалы деген алманын дарылап атканда биз эмнеден эметебиз? Биз биринчи бул эмени погодный условияны карайбыз. Анан карап туруп 3 күн жаан жаабаса,
ошонун ичинде биз анан дарылап коебуз. Урматтуу радио каармандар, азыр жаңылыктарга назар салыңыздар, андан ары маегибизди дагы улантабыз. Саясат. Депутат Тазабек Икрамов мамлекеттик кызматта иштеген кош жарандуулугу бар кызматкерлерди тез арада аныктоо зарыл экендигин бүгүн жогорку кеңештеги ар кандай маселелер саатында билдирди. Эл өкүлүнүн белгилешинче, мамлекеттин бүтүндүгү жана коопсуздук маселеси кош жарандыгы бар кызматкерлерди аныктап, тиешелүү жазасын бермейин, мамлекеттин бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч жарала берет деген пикирде. Тез арада мамлекеттик кызматкерлердин арасында кош жарандыгы бар кызматкерлерди аныктап, аларды мыйзам алдында ачыкка чыгаруу жана жарандыгынан ажыратуу. Биз бул кадамды тез арада иш жүзүндө ашырбасак, мамлекеттик башкарууда коркунучтарга жол беребиз. Өзүңүздөр билгендей болгондой, темир жолунда ошо жердеги казак жарандыгы замдыкка келди, ал стратегический объектке ушундай башка жарандарды жумушка койгонбуз. Экинчи, биз тазалануу өзүбүздөн баштап жогорку кеңештин депутаттарынан жарандыгын кайрадан кароо маселеси. Акыркы фактыларга көргөзүп жаткандай, биздин арабызда дагы башка мамлекеттин атуулдары чыгып жатат. Укук коргоо органдарынын анын ичинен ИИМ чек ара кызматкерлеринин кош жарандыгы барларын аныктоо. Себеби азыр бүтүндөй дүйнөдө шпионаж маселеси олуттуу болуп, биз эмес, бизден чоң державалар ушул маселеден улам саясий тирешүүгө жетип жатат. Парламентте ар кандай маселелер сааты өттү. Эл өкүлдөрү жер, таза суу менен камсыздоо, саламаттык сактоо тармагында бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Коом жана турмуш. Манас эл аралык аэропорту кадимки режимде иштеп жатат. Аба майдандын басма сөз кызматына билдиришкенде, көрүү 550 метрди түзүүдө учактар буга чейин бекитилген режим менен жөнөтүлүп, кабыл алынууда кармалган аба кемелери жок. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгентиевке карата кылмыш ишин иликтөө кайрадан жандандырылды. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, УКМКнын кылмыш ишин токтотуу чечимин жокко чыгаруу боюнча чечим 30 ноябрда кабыл алынган. Бул иштин материалдары кошумча иликтөөгө жиберилди. Кошумча тергөө амалдарынын алкагында ал чечимди жокко чыгаруу чечими чыгарылган. Эске салсак, УКМК июнь айында мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгентиевке кылмыш ишин токтотулганын билдирген. Каракол шаарындагы базардын директоруна өрт коопсуздугунун бузулгандыгы үчүн 200 000 сом айып салынды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 8 декабрда Караколдо 4 контейнер толугу менен күйүп кеткен. Жыйында соода аянттары текшерүүдөн өткөн, анда кемчиликтерди оңдоо боюнча акт түзүлүп, өрт коопсуздугу эрежелеринин бузулгандыгы үчүн базардын директоруна 50 000 сом айып салынган. Бирок кийинки текшерүүгө келгендер оңдолбогондугун байкашкан материалдар Каракол шаардык сотуна өткөрүлүп берилди. Маданият. Ташкентте Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылды. Бул тууралуу газета УЗ сайты жазды. Эстелик жазуучунун атын алып жүргөн көчөгө коюлду. Ошондой эле улуу жазуучунун бюсту Ташкент областына караштуу Паркент районундагы номер 33 мектепке коюлду. Иш чарага Өзбекстан жазуучулар кеңешинин өкүлдөрү, Көркөм Сүрөт академиясынын кызматкерлери жана окуу жайлардын жетекчилери катышты. Спорт. Бишкекте ажыдардын төрөлүшү аттуу ушу чеберчилиги боюнча республикалык фестиваль старт алды. Фестиваль салттуу ушу федерациясы менен сейтек балдар жана өспүрүмдөр борбору тарабынан уюштурулган. Ага 400дөн ашык ушу боюнча спортчулар Чүй, Ысык көл, Талас, Баткен жана Жалал Абад областарынан, Бишкек шаарынан жана Казакстандан келген командалар катышат. Валюта курсу. 1 Америка доллары 69 сом 83 тыйын, евро 79 сом 6 тыйын, 1 орус рублю 1,5 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Аба ырайы. Бүгүн Чүй жана Талас областарында абанын температурасы 5-10 градус жылуу болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында абанын температурасы 6-11 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл областында 2-7 градус жылуу болсо, Нарында 3-8, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 8-10 градуска барабар. Урматтуу радио каармандары, күндүн темасын улантабыз. Бүгүн багбанчылыктын жаңы ыкмасын колдонуу жана мөмө жемиштерге кышкы камкордук тууралуу сөз болуп жатат. Студиябыздын меймандары Алма Кейжи коомдук бирикмесинин төрагасы Шарше Жапаров жана Энвер Гаряев атындагы ботаникалык бактын адиси аспирант Тилакан Имиралиева. Мындан тышкары кара өрүктүн жаңы сортун чыгаруу боюнча алектенип жаткан илимий кызматкерлердин бири Нурлан Албанов биз менен түз байланышта болмокчу. Нурлан мырза, бизди угатасызбы? Угатабыз. Тоңаздар.
Саламатчылык. Нурлан мырза, мына бүгүнкү күндө ушу кара өрүккө кызыккан адамдар абдан көп болуп атат. Анткени себеби мунун кагы мисалы үчүн Японияда, Индияда өтө көп керектелип атат. Мындан тышкары башка мамлекеттерде дагы ушу кара өрүктүн кагын көп сурап атышат. Мисалы үчүн Индияга жакында биздин бир атуулубуз барып келди. Ошондо 1 килограммын 1000 сомго сатыптыр. 1 килограмм 1000 сомго сатыптыр. Бул өтө мындай кирешелүүсүндүү экенин мына далилдеп атышат. Ошондуктан ушуга кызыккан адамдар көп болуп атат. Биздин Кыргызстанда ушу мындай как болууга жарамдуу кара өрүктүн сорттору барбы? Бул маселе сиз айтып аткан Сагындык байке көп жылдан бери козголуп келатат. 5-6 жыл болду элдердин баары кызыгып, ушу кара өрүктүн пайдасы көп өтүшөрүн билип, пайдасын таап аткандан биз ошо кара өрүктүн сорттору көп да бизде. Ошол именно кургатылган ыкмага ылайыктуу сортторду чыгарып атабыз. Бизде бар. Кандай сорттору бар эми? Аталыштар кандай? Кургатылган сорттордун айта кетсек, Елена деген сорту бар, Карагат деген сорт бар, Дарья деген сорт бар, Анастасия деген сорт бар, Шамси, Уркуя деген сорттор бар да. Кыргыздын кызынын атынан бирөөнү коюп койгонуңуздарга чоң рахмат албетте. Эми маселе мындай болуп атат да, албетте баягы түшүмүн бүгүнкү күндө өтө маанилүү маселелердин бири болуп атат. Айрымдары 4-5 жылдан кийин берет түшүмдө, айрымдары тиккенден кийин эле кийинки жылы болуп атат. Ошондуктан ушундай бир ургалдуу сорттору барбы сиздерде? Бизде бул ургалдуу сорттору мисалы үчүн подвойлор деп коет да. Сливанын өзүнүн подвой болот. Баягы кыйыбыз эртерээк түшүмгө кире турган подвойда, ошол подвойго кыйыштырса ВСЛ-2 деген подвойлорда бул эки түрү болот. Ошоларды көбөйтүп туруп, ошо подвойго кыйыштырса түшүмгө эртерээк кирет, анан кичине жапыз бойлуу болуп өсөт да. Мындай айтканда алманын карлик, анан полукарлик деп атпайбызбы? Корто жарым корто, ооба. Орто жарым бойлуу өрүктөр болуп чыгат да, Сагындык байке. Эми буларды кандай жерлерге тигүү ылайыктуураак да? Мисалы үчүн таштак жерге чыдайбы булар? Булар эми таштак жерге абрикостой болуп өсө албайт. Мындай жер тандаш керек да. Өтө мындай горный, предгорный зона, бизде зоналар бөлүнөт да. Ооба. Степной жагына жарабайт. Мисалы үчүн аэропорт жакка, ылдый жакка жакшы өрүк жакшы өсө албайт да. Өсөт, бирок сорту толовый сорттор өсөт аяка. Анан сухофруктовыйлары өйдөрөк верхний зона деп коебуз, предгорная зона. Демек тоо этектерине. Тоо этектер жагына жакшы өздөрүн көрсөтөт да, Сагындык байке. Нурлан мырза, эгерде мына ушундай кара өрүктүн сортун биз алат элек деп бирөөлөр мисалы үчүн кызыга турган болсо, сиздер сунуштай аласыздарбы? Сунуштай алабыз. Биздин дарегибизди бере берсеңиздер, биз жаңы реестр сортов деген бар. Кудай буюрса биз менен чогуу иштеген Тилаханда сиздердин жаныңызда турат. Анан ошол айтып берет. Мисалы үчүн жүзө районировать этип, реестр сортовго киргизип, райондор менен кайсы сорт кайсы жерге ылайыктуу болуп өсө турган киргиздик, ал уже китепке чыкты, Сагындык байке. Чоң рахмат, Нурлан мырза. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат сиздерге, рахмат. Телекан Айым, албетте сөз сизде. Биринчиден китебиңизди көрсөтсөңүз, биздин радио каармандарга мындан тышкары айтпадыбы райондоштуруу маселеси жөнүндөчү? Ушул эки маселени чечип берсеңиз. Мөмө жемиш питомнигин уюштуруу деген китепче. Бул китепчеде неме дагы бир гана ботаникалык бактын кызматкерлери эмес, баягы агрардык университеттин кызматкерлери, кандидат наук баягы Тургунбаев, Кубан Тургунбаев бар, неме Шалпыков байкебиз бар, неме илимдин доктору. Бул киши дагы болуш керек, автордо. Шарша мырза дагыбы? Сиз да авторлош болуп калдыңызбы, Шарша мырза? Фермерлерден да бирөө кошулган да. Себеби дегенде баягы китепке канчалык көп кишинин баягы ою кошулса, ал китепке ошончолук толук маалымат берилет деп, ошо көп бул китепте автор 6-7 киши. Бул китеп кенен баягы усулдук колдонмо баардык фермерлерге жарайт. Эми жана кара өрүк боюнча райондоштуруу маселесин айтты, ооба. Кыргызстанда илге союз мезгилинде эле Ала Бука, Аксы райондорунда венгерка
Слива венгерка деген кенен кара өрүктүн венгерка сорту кенен жайылып кеткен да. Быйылкы жылы ошол венгерканы Алабука районунда Германиядан бир компания келип 50 тонна өздөрү элден сатып алып, кургатылганын 50 тонна алып кетти. Бул ага фонду фермерлерди тандап берип, бул кара өрүктөрдү алардан мурда ал жака ошол мөмө бышып аткан мезгилде жалбырактары жиберилди. Канчалык деңгээлде химиялык дары чачылгандыгын текшертүү үчүн. Аяктан текшерилип, анан чындыгында Кыргызстанда биз баягы химиялык дарыларды биз чет өлкөдө кенен аябай көп чачылбайт. Баягы химиялык дары чачылды деп эле корко береттер да. Бизде дозадан эч качан ашпайт. Көп чачылса бир жолу, эки жолу чачылат. Ал эми Европада 45 жолуга чейин жетип атат, максимумга жетип. Же болбосо эң аз чачылды дегенде 20 жолу чачылат. Ошондуктан химия чачылды деп коркуп калышканда, бирок Кыргызстандын химия чачылса деле Кыргызстанда өстүрүлгөн мөмө жемиштердин баардыгы бул экологиялык жактан таза. Эми баягы райондоштуруу жөнүндө болсо, бизде чыгарылган баягы уркуя, бото көз, шамшет деген сорттор бул Гариев мурда эле чыгарып койгон. Бул кургатылуучу сорттор. Могу жерде жана Нурлан бир аз адашып кетти. Анастасия бул столовой сорт, бул ысык көл үчүн аябай кене жакшы. Елена, уркуя, бото көз, карагат деген сорттор бүтүндөй түштүк Кыргызстандын бардык региондорунда кенен жакшы өсөт. Азыр биздин радио көрөрмандарыбыз бар, угуп атабыз сизди. Угуп атабыз. Менин жанагы суроомо жооп берген жоксуздар. Жана превосходный менен жана ранетте көл тарапта. Бул Чолпон атага чейин. Неме, биз сиздин сурооңузга жооп бердик эле. Мүмкүн терең түшүнбөй калгандырсыз. Анда Шарша мырза, мына ушул суракка өзүңүз жооп бересизби? Ошо жанагы Рашида сортунун ордуна кайсы алманы тиксек натыйжалуураак болчудай? Чолпон атага жагында сөз болуп атат, Чолпон ата жактан. Биз өзүбүз ушул Чолпон атанын өзүндө 3,5 гектар азыркы интенсивный ургалды. Анан кийин супер интенсивный деген да болот. Ошондой менен биз ыкма менен өстүрүп атабыз. Ыкмалуу да. Анан кийин бул сорттордун айтып бере турганы превосходный сорттордун ичинде бизде азыр Star Crimson деген бар бизде. Red Johnny Prince деген бар. Анан кийин Golden Delicious биз ар дайым колдонуп жүрөбүз. Golden Delicious арасына 10 өсүмдүк тиксек, ошонун бирөөсү Golden Delicious болуш керек. Эмчүн дегенде кийинки чаңдаштырууга керек бул деген. Чаңдаштырууга керек да. Бул деген жанагы жөнө прихат эмес, чаңдаштыруу. Ошон үчүн мен азыр телефон номерун айтып коеюн. 0701 112 299. Бул Максат деген жигит. Анан 0502 07 08 08 деген бул меники, менин телефонум. 0502 07 08 08 деген бул менин телефонум. Звонить этишип, биз ушундай жакшы сорттордон Star Crimson, Golden Delicious, Red Johnny Prince деген жардам беребиз. Азыр биздин дагы бир радио көрөрманыбыз бар, угуп атабыз да. Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Алманы мына картаят да, биз обычно аны кесип, кыйып туруп, дүбүрөн жүрүп анан жаңы келип. Ошо картаган алманы жашатыштын жолу барбы? Рахмат. Болот. Картайган алманы эгер мисалы үчүн ошол сорт аябай мындай баалуу сорт болсо, андан чырпык алып калайын десең өтө карыган бакта чырпык да чыкпай калат, баягы өсүү жок болот да. Аны эгер өтө кары элек мезгилинде улам жашартуучу обрезканы жасап турса, жашармак. Эми өтө кары болбой эч сактап калуунун мүмкүнчүлүгү жок болсо, жерден мисалы штамп деп коебуз го. Ошо штампынан 1 метрдей 80 сантиметр калтырып, кыйгачынан кесип койсо дагы бутактар чыгат, астынан уйкуда жаткан бүчүрлөрдөн ойготуп алса болот. Бирок бул баары бир кайра баягы жаңы тиккен бакта эффективдүү натыйжа бербейт. Эми ошону менен баягы жаңылап алып, андан баягы бутак алып, кыйыштырып кетиш үчүн гана жашартып алып калса болот. Эми срогу жетип бүткөн болсо, аны алмаштырганга эле оң болот. Эми срогу бар да, мисалы үчүн кодо бактардын өзүнүн баягы эффективдүү түшүм берүү мөөнөтү 15 жыл. Эми орто кодолордуку 25 жыл. Ал бийик уруктан чыгып, бийик өскөн бактарды 35 жыл. Андан аркы карыйт эми. Мен бул биздин радио көрөрманыбыздын суроосуна түшүнүп атам да. Мисалы үчүн атасынан калган бак бар. Ооба. Ошол багы реликвияда эстелик. Эстелик. Бак картайып калды. Өмүр бою ошол алманы көрүп жүргүсү келет.
Мына ушул максатта баягы Шарша мырза ушул мен мындай радио окуучуларга мынтип түшүндүрүп берет элем да, бул Тилекхан айым туура айтып кетти да. Ошону алып калам десеңиз, менде жанакы астындагы тамырчасы да, тамыр асты. Менде ошондойлор сатылат. 45 сомдон бирөөсү. Ошондон алып келип, жанына өзүнчө бир ряд тигип, мурунку карып калган алмадан алып кыйыштырып койсо болот. Анан бул жаңыртып коюш деген нерсе да. Кандай болбосун, бул деле адамга окшош. Канча жаакы дарылап, тигинтип мынтип жашатсак дагы баары бир алтын кучаңдагы бир учуру келгенде бул баары бир карыйт да. Бул табигаттын мыйзамы. Азыр биздин дагы радио көрмөбүз бар, угуп атабыз те. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен тиги айымга суроо берейин дедим эле, бул алмаларды эле тигебиз, анан бирок таптакыр эле курт деле түшө берет да. Кайсы маалда дарылаш керек, кандай убакта эме кылыш керек, ошону биле албайбыз да. Домашний телефон болсо да берип койсо сурап турганга керек эле. Тилекхан айым, сөз сизде. Рахмат. Менин телефон номерим 778 01 31 56 Билайн телефон. Эми бактарды баягы тиккенден кийин баягы карабай эле бизде кыргыздар көп жерге барсаң айтат, биз бак тигип коебуз, ага суу жөнөтүп коебуз дагы, бир жылда 2 жолу барабыз бакка деп. Бир түшүмө бышканда барабыз деп. Ошонтуп эстениге баягы бактар кыштан эмеле чыкканда уйкуда кезинде өз убагында бутоосун жасаш керек. Бута бүткөндөн кийин баягы уйкуда мезгилинде эң алгачкы ооруга, зыянкечтерге каршы бир дарылоо керек. Андан кийин баягы бүчүрлөр ойгонгондон кийин, баягы орусча мышиный ушка деп коет, баягы бүчүр учтанып келип, жашылданып калган мезгилде бир дары чачылат. Мында дагы баягы долгоносик деген курт бар, көптөгөн баягы зыянкечтердин баягы жумурткаларын өлтүрүп, өз убагында өлтүрүп калыш керек. Андан кийин баягы алма розовый бутон деп баягы гүл ачы элек, бирок баягы бутону чоңоюп калган мезгилде, гүлдөрү чоңоюп ачыла элек мезгилде. Ушул мезгилде алма жегич курт ошо гүлгө, жалбырак алманын бутактарына немени коет. Баягы жумурткаларын калтырат. Ошо жумурткаларды өлтүрүү, ошо жумуртка коюу мезгилинде дары чачып калса, алмасы андан ары курттабайт. Ошентип өз учурунда 4 жыл дары чачууну өз убагында жасап койсо, бактар оорубайт. Анан баягы качан ооруу башка жактарга жуга турган болбой калганда, күчөп кеткенде байкап атпайбы? Анан ошон үчүн дайыма эле алма тиксек ушинтип ооруйт деп, анан ушундай суроолорду берип калышат да. Шарша мырза, мына сиздер ушу чет мамлекеттерден жанагындай алманын мыкты сортторун алып келип атасыздар. Бул албетте жакшы. Эми ошол Кыргызстанга райондоштурулганбы? Кеп ушунда туруп атат да. Кайсы сорттор райондоштурулган, ушу кайсынысын сунуш кылсаңыздар болот? Биз эми мындай кылдык, питомникти баштаарында биз чет мамлекеттин адистери менен кеңештик. Ал адистер өзлөр ушул питомникти бизге жардам берди да, жерден баштап, анан кийин тияктан эмне ылайыктуу деп алып келип, анан бизде деген Минсельхоздун астында агентство бар, по сортоиспытанию деген. Бул как раз сорттордун баарын текшерет, анан ошонун реестри бар. Мамлекеттик реестр. Ошол мамлекеттик реестрге кириш үчүн бул 4-5 жылдын ичинде изилдөө жүргүзүлөт. Ошол алып келген сорттордун баарын биз изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошонун ичинде деген бардыгы биздин Кыргыз жерине баары реанимированный болуп чыкты да, баарычы. Бул сорттун баары деген биздин государственный реестрге баары кирген. Бул деген жөн эле өстүрүп аткан алма. Улук саат алынган, демек сүйлөштүргөн баары тең даяр экен, Тилекхан айым, мына бүгүнкү күндө жана бактериялык күйүк деген ушундай бир катуу илдет башталды. Алмурттарды талкалап элетат. Эми ушуга каршы кантип күрөшөбүз? Ушу багбандардын эң бир көйгөйлүү маселеси ушу болду да. Ушул суроого жооп берердин астыда баягы бир эжебиз айтып кетпедиби? Мен суроома жооп берген жоксуңар деп. Ренет Курский золотой, анан Рашиданы өстүрсөк болобу деп. Как раз ушул Рашида менен Ренет Курский золотой бул ооруга туруксуз. Ошон үчүн бул сортторду өстүрбөйлө. Апорттордун баары бул ооруга туруксуз. Себеби антип айтып атканым себеби бизде алма боюнча иштеген адис илимий кызматкер, мен Алмурут менен илимий кызматкер ботаникалык бакта 5 жыл,
Аламедин сорт участогунда 3 жыл биз баягы байкоо жүргүздүк. Бул талаа шартында, кадимки шартта канча 5 балдын деңгээлинде ар бир сорт канча балга баягы илдетке чалдыгуусу канча бал болорун анализдеп байкоо жүргүздүк да. Ошондо жылда ар кандай шарт болуп атпайбы? Жылда баягы шартка туура келсе туруктуу болгон сорт да ооруп калып атат. Ошондуктан биз өзү бул боюнча 2 статья жазганбыз, өзүбүздүн баягы сборниктерде. Алмурттардын ичинен мен 56 сорттун ичинен 14 сортту туруктуу деп чыгардык. Бирок ошол 14 сорттун баардыгы коммерциялык мындай рынокко чыгара турган сорттор эмес. Ал генетикалык баягы булак, кийинки жаңы сорт чыгаруу үчүн эле. Бизден баягы ботаникалык бакта баягы мурда Прижаловская опытный станцияда чыгарылган майский, ысык көл жакта аны киргизский зимний деп атап жүрүшөт. Ошо бир гана сорт туруктуу. Анан биздин коллекциябызда форель зимний деген бул Россиядан чыгарылган сорт. Ошол сорт бир аз туруктуу, салыштырмалуу туруктуу. Мен айтпаймын толук бул сорттор туруктуу деп. Булар салыштырмалуу туруктуулугу бир аз туруктуураак. Анан Өзбекстандан чыгарылган Самаркандская поздная деген алмурт бар. Ушул 3 сорт бир аз туруктуу. Эми Белоруссиядан былтыр бизге ботаникалык бактан илимий институттан кишилер келди. Бизге Просто Мария деген алмуртты алып келди. Ал мен кыйыштырып коюп питомникте өсүп атат. Ошол Белоруссиянын шартында бул туруктуу сорт деп чыгарылган. Эми бардык илимий изилдөө институттар мындай туруктуу сортторду чыгаруу менен иштеп жатышат. Биз дагы бул жөнүндө баштадык. Баягы Кытай бул бактериалдык күйүк оорусу мурда Кытайда да болгон. Бул 1780-жылдары эле Америкада табылган. Мурда эле табылып, мурдатан эле буга туруктуу сорттор чыгарылып келген да. Биз эми баягы Кытайда илгертеден Бершнейдер деген алмурттан келип чыккан ак алмурт бар. Базарда турат. Ошол алмурттун семечкасын алып туруп септик. Эми андан ары андан кандай немелер чыгат. Дальше биз улантабыз ал боюнча. Эми ушул бактериалдык күйүк оорусу келгенден кийин ушу бакта жасалуучу бардык бутоо иштерин, агротехникалык жумуштарды, айрыкча бутоо иштерин баягы суук мезгилде жасаш керек болуп калды да. Мурункудай баягы +13 градус болгон мезгилде бактерия уже өөрчүп, абада учуп турган мезгилде жасабаш керек болуп калды. Себеби дегенде баягы абада учуп жүргөн бактерия кесилген жерге конот дагы оору андан ары тарайт. Бул бир. Эми экинчиден баягы иштеп аткан бакты бутоочу инструменттерди дагы сөзсүз түрдө баягы дезинфекциялаш керек, тазалап туруш керек. Себеби дегенде ооруган бакты кесип туруп, анан сообакка барып туруп киши өзү да жугузуп атат. Табиятта бул шамал аркылуу жугуп атса, курт кумурскалар менен жугуп атса, биз өзүбүз инструмент менен жугузабыз биринчиден. Экинчиден ошо ооруп аткан бактан бутак алып туруп кыйыштырып, ооруган көчөттү бир жерден экинчи жерге тигүү менен кишинин адам өзү дагы ошонун таралуусуна себепчи болуп калабыз. Ушунун баарын эске алуу керек. Тилекан айым, мына мисалы үчүн жана сөз болбодубу, Казакстанда ошо алмуртты кыйып эле жок кылып атат да. Мүмкүн кыргыздар деле ошого барарбыз. Анткени себеби, эгерде мунун очогун жок кылбасак, бул өнүгө берет. Ошондуктан бир чечкиндүү чара көрүш керек го дейм. Кандай дейсиз? Ооба, туура. Себеби дегенде бул мисалы үчүн Украинада 2012-жылы кимдин короосунда кандай ушундай илдетке чалдыккан алмурт болсо, кабарлай турган болсо, өздөрү кесип, ал жерде эчтекесин калтырбай алып кетип, ошо кишинин ээсине акчасынан, көчөтүнүн багынын стоимостунда баасын төлөп берип ушундай чара көрүштү. Белоруссия бул боюнча аябай өздөрү бизге келген кишилер айтты, бул боюнча аябай катуу иштешип, 3 жылдын ичинде өлкөдө бактерияны жок кылганга жетишти. Сырттан эч кандай нерсени киргизбей контролдоп. Бизде сырттан весь контроль көчөттө каалагандай весь контроль посадочный материалдар көчөттө келип атат. Анан баягы жергиликтүү питомниктер дагы ал жөнүндө кабары жок. Ооруп аткан бакпы, оорубаган бакпы аралаштырып кыйыштырып, ошону менен таралуу бизде күчөп атат. Өкмөт бул жагынан бир аз иштеп баштады, бирок жетиштүү деңгээлде баштай элек. Чечкиндүү чара көрүш керек го дейм. Чечкиндүү чара көрүш керек. 2016-жылы биз Казакстанга конференцияга бардык. Ал жака Америкадан 6 окумуштуу келди, Турциядан келди, бардык Кытайдан да келди, Япониядан келди.
бар жоктон окумуштуулар келди. Бүткүл дүйнөдө бул ооруга каршы иштелип жаткан өздөрүнүн препараттарын баягы конференцияга алып келишти да. Бардык дарылар баягы сыноо мезгилинде толук жакшы кылып коет деген. Айыктырып кетет деген жок. Ооба. Эми Шарша мырза, мына кайсыл жерге барбаңыз билим алыш керек деген пикирлерди айтып атат да. Мына ушу адис катарында чет элдик тажрыйбаны алып үйрөнүп аткан адис катарында сиздер бир жанагындай бир тренингтерди өткөрсөңүздөр, окууларды өткөрсөңүздөр, Кыргызстан үчүн бир жакшы иштерди кылган болот элеңиздер да. Мына ушул боюнча иштерди жүргүзүп атасыздарбы? Саған как раз ушул вопрос боюнча сиздерден дагы жардам сураш керек болуп атат. Биз жылда бир 10 чакты тренинг өткөрөбүз. Но мындай эффектүү болбой атат да, буларчы. Биз ушу ойлоп атабыз, Минсельхоз менен сүйлөштүк, бир жакшы именно ушул эме менен кызыгып аткан адамдар, ушу менен иштеп аткан адамдар менен чогулуп туруп, анан бир жакшы бияктан тренинг өткөрсөк. Мына Телехандын компаниялары, биздин компания, Минсельхоздон ушундай бир 10 чакты болуп туруп, бир 10 чакты күн ар бир областтан өткөрүп кетсек, бул элге абдан бир түшүнүк пайда болот эле да. Ошондо бул мындай нерсе да. Бул алмуртту алып келип эле кандай тандап эмне кылыш керек экенин да билбейт эл. Айтып атса угуп да койбойт. Барат базардан бир мактап койсо эле ошону ала берет да, алып келип тигип коет. Мунун кагазын берчи, бул каяктан, сен өзүң кайдансың, сен кимсиң деген нерсе жок да. Ну, жакшы, дагы кээ бирлер дагы мындай биз мал тандап алып атканда деле баягы оозун ачып тиш башын карап, жашын карап ушундай кылат да. Муну деле ошондой кылып караш керек да. Анан кийин бул алманы деле кичинекей баладай кылып өстүрүш керек. Энедей баладай кылып. Мунун тегерек чөрөсүн жанакындай айтып кеткендей бүтүн тазалап, таза кармап туруш керек. Кронасы таптаза болуп туруш керек мунун тегерегинин баары. Анан кийин ар дайым жума сайын сугарып туруш керек. Алманын түбү көп сугарып койсо чирип калат деген бул эч качан бул жалганчылык. Муну деген улам көбүрөөк сугарып туруш керек. Бизде деген биз Орто Азияда жашайбыз. Күн ысык болот. Жайында абдан ысык болот. Ошон үчүн муну бат-баттан сугарып туруш керек. Ошол. Телеканай, мына сиздер дагы ошо бир аз тренингтерди өткөрүп, түшүнүк берип калдыңыздар. Мен да катышып калдым агачы. Көптөгөн маалыматтарды алдык да. Эң негизгиси баягы көрүүчүлөр ыраазы. Анан ошондорду сиздер уюштуруп турсаңыздар болбойбу? Ооба, бизде уюштурулуп атат, бирок эми баары бир мындай фермерлердин өзүнүн баягы сурануусу менен гана өткөрүп атат. Өтүнүч менен биз 2014 бир жолу көлдүк фермерлерге өткөрдүк, 2015 өткөрдүк. Баягы атайын бизди деле баягы чакырса барабыз, туура. Анан же болбосо биз да өкмөттүн организациялардын баягы каражаты ченелүү болуп атпайбы? Эгер акча каражат жетсе келгиле деп туруп уюштуруп чакырып, биз дайым даярбыз ушундай консультация бергенгечи. Бирок шарт керек, Шарт керек, ооба. Урматтуу радио көрөрмандар, мына бизге бөлүнгөн убакыт аяктады, күндүн темасы соңуна чыкты. Бүгүн багбанчылыктын жаңы ыкмасын колдонуу жана мөмө жемиштерге кышкы камкордук тууралуу сөз болду. Студиябыздын меймандары Алма Кежи коомдук бирикмесинин төрагасы Шарша Жапаров жана Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын адиси аспирант Тилекан Имиралиева. Мындан тышкары карыөлүктүн жаңы сортун чыгаруу боюнча алектенип жаткан илимий кызматкерлердин бири Нурлан Албанов биз менен байланышта болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ушу багбанчылык боюнча ушу билимиңиздерди эң биринчи ирете көтөрүңүздөр болбосо киреше алууга мүмкүн болбой калат экен. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалков болду. Ал эми режиссерлук пультта Айда Исмаилова эмгектенди. Ободон кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.